Ой, Эртең менен тамак ичкен эмес турбайсыңбы? Болбойт да ушу. Бейиштин төрү энелердин таманынын астында. Майрамыңыздар менен урматтуу энелер. Анда эмесе бүгүнкү жарыштын жеңүүчүсүн сахнага чакырмакчымын. Эне жөнүндөгү эң мыкты социалдык ролик номинациясынын жеңүүчүсү Самат Кадырулов. Куттуктайм досум, куттуктайм. рахмат. Азаматсың, болсун. Сен ийгилигиңди жууп эми бир жерге барып майрамдабайлыбы? Туктайбыз. Рахмат. Кайда баралы? Баягы эле биз сүйгөн кебапка баралы. Кандай дейсиң? Рахмат. Мейли, кебапка болсо кебапка. Саат канчада жолугалы? Азыр канча болду? Азыр саат 12:30 болду. Макул, саат 4-тө жолугалы. Кеч го? Жеңишимди апама айтып сүйүнчүлөбөйүнбү? Макул досум. Токтосоң, мен деле сени менен бирге барбайынбы? Азыр болбой калат го досум. Эми достошкондон бери Айшина менен тааныш элекмин досум. Колунан чай ичип, бата алып дегендей, сенин ийгилигиңи угуп, кубанычы ичине батпаса керек досум. Жүр, чогуу эле баралы. Жүр, мейли. Жарайсың досум. Рахмат. Биз баратабыз деп чалып койбойсуңбу? Сюрприз кылам. А үйдө жок болсочу? Үйдө болот, эч жака чыкпайт. Мен билишимче сен үйдө жалгыз уулсуң да. Ооба. Бала кезимде апамды көп кыйнадым. Көп оорудум. Апам күн түн дебей мени ооруканага алып барып карап жүрдү. Атаңчы? Атам түрмөдө болчу. Алло. Азыр. Эже сизди телефонго чакырып атат. Рахмат. Алло, Алло, Алия, сенсиңби? бул мен. Эмне болдуң, Берекем? Жоголдуң го? Самат кандай? Жакшы болуп калдыбы? Жакшы. Анализдери кандай чыкты? Жакшы. Кудай буйруса 2 жумадан кийин чыгасыңар деди. Жакшы, Кудайга шүгүр. Алтындары мен, силер аман болсоңор болду. Мага экөөңдөн башка эч кимдин кереги жок. Атасы, Мен угуп жатам, Алия. адвокат эмне дейт? Адвокат күнөөлөп жатышат мени. Мени жок эле дегенде 5 жылга кескен атышат. Кудай буйруса баары жакшы болот. Эмнеге? Күнөөң жок болсо делеби? Алия, укчу мени. Алия, уксаң мени. Алия, мени жакшылап укчу. Буйруса баары жакшы болот дедим го. Мен үчүн болбосо дагы, өзүң үчүн болбосо дагы, Самат үчүн бекем турчу. Баары жакшы болот буйруса.
Жийин эмне болду? Атамды 10 жылга камап салган. Апам кичинекей кезимден багып чоңойтуп. Ошол бойдон атамдын дайыны жок. Түрмөдө каза болду деп уктук. Атаң эмне айып кылды эле? Атам бизди багам деп мергенчиликке чыкчу. Улар кийик, кекиликтерди атып келчү. Бир күнү илбир сатып алыптыр. А мыйзам боюнча илбир сатканга болбойт экен. Ошентип атамды алып кетип, дагы башка айыптарды мойнуна илип камап коюшкан деп айткан апам. Досум, жаман болуптур. Билбейм. Жараткандын бул тагдырга буйруган бир сыры бар го дейм. Атам мергенчи болгон үчүн жаныбарлардын убалына калды го дейм. Ошол аткан кекиликтердин балдары деле мага окшоп атасыз калса керек. Эне ыраазы болбосо, бала эч качан бейишке чыкпайт дейт. Кудай өзү кечирсин. Мен өткөл курагымда апамды көп кыйнадым. Самат, тур. Балам. Турчу. Балам. Турчу. Таштарын төгүп келчи. Азыр. Самат дейм, турчу балам. Балам дейм, турчу балам. Кой туруңузчу апа. Самат. Качан кетип аласың? Жакшы эстетпедиңби? Алло, Самат. Кандайсыз апа? Балам, кандайсың? Жакшы. 3,5 сом салып койгон турбайсызбы? Балам, болгон ошол болуп калды. Гитараны кийинки айлыкта алып берейинчи, балам. Гитара алам дебедим беле, жетпейт да алага. Самат? Алло,
Апа. Сүйүнчү. Сиз тууралуу ролик тартып жеңишке жеттим. Мен сизди сагындым, апа. Апа. Бир гана сиз жетишпейсиз, апа. Эсиңиздеби, апа? Кичинекей кезимде мага ыр окуп берчүсүз. Кайра кайтып жолугуштуу жолдор бар. Апа. Мен азыр ошол жолдорду күтүп жүрөм, апа. Биз азыр тебелеп баскан чөптөр кийин да биздин үстүбүздө өсүп турат ушинтип. Артында калган эң чоң байлык бул ыймандуу, тарбиялуу бала деп уккам, досум. Артында калган сенде уулу бар Айшинем эң бактылуу аял экен. Канчалаган адам баласы ата энелери тирүү туруп сыйлабай калды.